Орусияда аялдарга никап кийүүгө тыюу салуу сунушталды. Орусиядагы адам укуктары боюнча кеңештин башчысы Валерий Фадеев аялдарга никап кийүүгө тыюу салууну сунуштады. Бул тууралуу ал парламент гезити басылмасына курган маегинде айткан. Никап аялдардын көзү гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим. Ал кара кеземеден тигилет. Фадеев бул маселени Орусиядагы мусулман дин башкармалыгы жана аймак губернаторлору менен талкуулоону көздөп жатканын кошумчалады. Фадеевдин айтымында никапка Борбор Азиянын айрым мамлекеттеринде дагы тыюу салынган, бирок ал кайсыл өлкө экенин тактаган жок. Фадеевдин демилгесине мамлекеттик думанын депутаттары да реакция жасашты. Айрым парламентарийлердин пикиринде бул маселени маалымат каражаттарына чыгарбастан эки жагын салмактап талкуулаш керек. Ал эми улуттар иштери боюнча комитеттин төрага орун басары Илдар Гелмутдинов никапка кескин тыюу салуу кырдаалды курчутуп жиберет деген ою менен бөлүштү. Никапка тыюу салуу демилгеси Калуга облусунда колдоо тапты. Аймактын ички саясат министри Олег Калугин жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде никап адамдын жүзүн жаап, таанууга тоскоол жараткандыгына байланыштуу тыюу салыш керек экенин айтты. Ал никапты кылмышкерлер колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Былтыр күздө Кыргызстанда паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Ал эми 2023 жылдын 5 сентябрында Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасы коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартууну караган мыйзам долбоорун жактырган. Булак Азаттык. Россиянын түштүк жагындагы машыгуу жөн гана кагылган коңгуроо эмес. Россиянын куралдуу күчтөрүнүн стратегиялык эмес өзөктүк куралды колдонуу боюнча өткөрүп жаткан машыгуусу жөн гана кагылган коңгуроо эмес. Аскердик эксперт Александр Храленко Спутник Ближнее зарубежье каналына Россиянын тактикалык өзөктүк куралдарынын өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди. Килотонналык аргумент тактикалык өзөктүк куралдарга 5500 чакырымга чейинки аралыкка жетип талкалаган жана дүрмөттүн бир эле башы 300 киловатт тротилдик кубаты бар каражаттар кирет. Анын бирөөсү эле 20 Хиросимага чак келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Чабул Россиянын куралдуу күчтөрүнүн 10дон ашык ракеталык бригадалары Искандер менен камсыздалган. Алардын өзөктүк дүрмөтүнүн кубаттуулугу 50 килотоннага чейин болот. Бригада 2 минутада 24 ракета менен сокку урууга жөндөмдү. Күчөтүлгөндөрдүн залпы 32 ракета. Искандерлер 500 чакырымды 4 минутада эле басып өтөт. Бутадагы НАТО машыгуулардын экинчи этабында Россияга кошула турган Беларустун аймагында альянстын абадан коргонуусу үчүн жеткиликсиз болгон Искандердин диапазону жана майнаттуулугу Беларус адистерине Польшаны, Словакияны, Литваны, Латвияны, Эстонияны жана Украинаны бутада кармап турууга мүмкүндүк берет. Аскер деңиз флотунда болжол менен тактикалык өзөктүк 830га чукул курал, ал эми аба космостук күчтөрдү тактикалык өзөктүк куралды ташып жеткире турган 500гө жакын учак бар. Албетте Россиянын түштүгү менен Беларустагы машыгууларынын жүрүшүндө иш өзөктүк дүрмөттөрдү жардырууга чейин жетпейт. Анткени менен РФтин куралдуу күчтөрү америкалык мифологияны акырындык менен бузуп, үстөмдүктү жана ага кол жоолук болгондорду координаттардын жаңы системасына кайтарып келүүдө деген эксперт. Булак Спутник KG. Тажикстанда төлгөчү көзү ачык деп айыпталган 50 киши кармалды.
Тажикстанда төлгөчү жана көз ачык деп айыпталган 50дөн көп киши кармалды. Бул тууралуу 21 майда Азия Плюс басылмасы Ички иштер министрлигине таянып кабарлады. Маалыматка караганда рейд Согуде облустунун Гафур районунда жүргөн. Милиция билдиргендей, кармалгандар район тургундарына жана коңшу аймактан келгендерге ар кандай шылуундук менен акча табуу максатында өз кызматтарын көрсөтүп келишкен. Кармалгандардын көбүнө протокол түзүлүп, бирине кылмыш иши козголгону маалым болду. Төлгөчүлүк жана көз ачыктыкка тыюу салган берени Тажикстандын кылмыш кодексине өткөн жумада кошулду. Мурда мындай ишмердүүлүк менен алектенгендер административдик жазага гана тартылчу. Жаңы чараларга ылайык административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин дагы көз ачыктык кылып, төлгөчүлүк жана бүбү бакшылык менен алектенсе кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралат. Быйыл апрелде Кыргызстанда да парламент депутаттары көз ачык бүбү бакшыларды жарнамалоого тыюу салууну сунуштаган. Эл өкүлдөрү жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү керектигин айтышкан. Алардын бири Марлен Маматалиев мындай кызмат көрсөтүүлөр кыргыз коому үчүн жат көрүнүш экенин, алар социалдык тармак, радио, телеберүү жана тышкы көрнөк жарнак, билборд аркылуу жарнамаламашы керектигин белгилеген. Депутат бүбү бакшы жана табыптарга алданып калган жарандардан келген көптөгөн каттарды мисал келтирген. Булак Азаттык. AQShnын Айова штатындагы торнадо 4 кишинин өмүрүн алды. Айова штатынын Гринфилд шаарында торнадонун кесепетинен улам 4 киши каза болгондугун чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда 35 киши жабыркаган. Бул сан ооруканага кайрылгандардын гана тизмеси. Жабыркагандар дагы бар болушу мүмкүн. Гринфилд 2000 жашоочусу бар кичинекей шаар. Торнадо 21 май күнү күндүз шаарды каптады. Жергиликтүү ооруканага жарактан чыгып, тургундар үйсүз калды деп маалымдаган Айова штатынын коомдук коопсуздук мамлекеттик департаменти. AQShnын улуттук метеорологиялык кызматы 21 майда торнадо боюнча 20дан ашык билдирүү алгандыгын айтып, анын көпчүлүгү Айованын тургундарынан экендиги билдирген. Булак Супер Кейжи. Кыргызстанда мындан ары педофилдер жаш курагына жана оорусуна карабай өмүр бою эркинен ажырайт. Бүгүн 23 майда президент Садыр Жапаров айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, кылмыш жасаган учурда 60 жаш куракка жеткен баланын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасаган эркектерге өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындалышы мүмкүн. Сот жазаны өтөөгө тоскоол болгон катуу оорунун бар экендигине карабастан, баланын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасаган адамга жаза дайындоо менен айыптоо өкүмүн чыгарары каралган деп айтылат маалыматта. Бериле кетсек, өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам 11 апрелде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Депутат Маматалиев менен Кокулов 42 курулуш компаниясына алданган үлүшчүлөр менен жолугушту. Бүгүн 23 майда Жогорку Кеңештеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев жана депутат Эрулан Кокулов 42 курулуш компаниясынан алданган үлүшчүлөр менен алардын талуулоо маселелерин талкуулоо жана чечүүнүн мындан аркы механизмин иштеп чыгуу максатында жыйын өткөрүштү. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, иш-чарага укук коргоогандардын өкүлдөрү да катышты. Жыйында алданган үлүшчүлөр боюнча түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатканы айтылды. Эл өкүлдөрү менен үлүшчүлөр ар бир турак үйдүн учурдагы абалын кеңири талкуулашты. Булак Супер Кейжи.